Биз экономикалык өсүш менен климаттык саясаттын ортосундагы тең салмактуулукту сакташыбыз керек. Бул тууралуу президент Касым-Жомарт Токаев Өзбекстанда өткөн Борбордук Азия глобалдык климаттык чакырыктар мезгилинде эл аралык конференциясында айтты. Борбор Азия планетанын климаттык өзгөрүүлөргө өтө аялуу аймактарынын бири. Бул жерде глобалдык жылуулук дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн 2 эсе тез болуп жатат. Аймак мөңгүлөрдүн эриши, чөлгө айлануу жана суунун жетишсиздиги сыяктуу чакырыктарга туш болууда. Анын алдын алуу үчүн региондогу өлкөлөр аракеттерди 2 эсеге көбөйтүп, өнөктөштүк чөйрөсүн кеңейтиши керек. Water is a growing challenge. Биздин аймакта суунун жетишсиздиги убакыттын өтүшү менен актуалдуу маселеге айланууда. Муну эки нерседен көрүүгө болот. Акыркы 20 жылдын ичинде киши башына суу менен камсыздоо 30% төмөндөгөн. Аймактын суу ресурстарынын 70% транс чек аралык. Дал ушул себептен улам биз суу үнөмдөөчү технологияларды жана сугат менен гидрологиялык мониторинг системаларын өнүктүрүү боюнча эл аралык коомчулуктун колдоосуна муктажбыз. Биз буга чейин айтылган Борбордук Азия суу энергетикалык өнөктөштүгүн түзүү демилгесин алга жылдырууга даярбыз. The long-standing idea of establishing a Central Asian water energy partnership. Казакстан жашыл өтүүнү стратегиялык артыкчылык катары карайт. Ошондуктан өлкөдө кайра жаңы энергия булактарына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын Касым-Жомарт Токаев белгиледи. Анын үстүнө Казакстан дүйнөдөгү урандын 40% өндүрөт. Чыгындыларды кыскартуу жана өзүнүн энергетикалык коопсуздугун жогорулатуу үчүн республикада азыр биринчи атомдук электр станциясын куруу пландалууда. Президент көмүртөк дыйканчылыгы жана экосистеманы калыбына келтирүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө өзүнчө токтолду. Аларды Казакстандын кең талаалары ачат. Ал эми био ар түрдүүлүктү жана жоголуп бара жаткан түрлөрдү сактап калуу үчүн мамлекет башчысы Казакстанда президентке караштуу эл аралык био ар түрдүүлүктүн фондун түзүү чечими кабыл алынганын билдирди.